Ассаламу алейкум достор. Гули универсал каналына кош келдиңиздер. Подписаться болуп, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Бүгүн сиздер менен үйдө сүт менен жасалуучу оңой пирог жасаганды көрсөтүп берем. Өтө оңой жана тез жасалат жана даамы аябагандай даамдуу болот. Үйдөгө эле болгон продуктылар менен жасайбыз. Анда эмесе видеону аягына чейин көрүп, менен бирге болуңуздар. Бисмилла деп баштайбыз. Биринчи 3 жумурткабызды чагып алабыз. Андан кийин ванилинден 2 грамм кошуп алабыз. Андан кийин чым-чым туз салып алабыз дагы. Миксер же болбосо венчиктин жардамы менен деле, кааласаңыздар вилка менен деле чалып жасасаңыздар болот. Жакшылап аралаштырып алабыз. Бир аз көбүк чыккандан кийин сахарды салабыз. Сахарыбыздан 10 аш кашык менен салдым. Эми сахары изилгенче дагы бир аз аралаштырабыз. Мына агарып ушундай болуп бир масса болот. Андан кийин стакандын жарымына суюк май кошуп алабыз. Албетте жыты жок, кадимки эле өсүмдүк майы. Эми буну да бир тегиз жумурткабыз менен бир масса болгондой кылып аралаштырып алабыз. Эми сүт кошобуз. Сүттү дагы мына ушул 250 граммдык стакан менен бир толтура кошобуз. Майды болсо ушул эле 250 граммдык стакандын жарымынан кошком. Эми бир тегиз жакшылап аралаштырабыз дагы. Эми унду электен өткөрүп кошобуз. Албетте электен өткөргөндө унубуз кислород менен аралашат дагы. Пирогдун жакшы көтөрүлүшүнө жардам берет. Ошондуктан сөзсүз унду элеп салсаңыздар өтө жакшы болот. Эми мына ошол эле аш кашык менен 20 аш кашык салдым. Албетте 2-3кө бөлүп салабыз. Биринчи салып жатканда 15 граммдык разрушителибизди салабыз дагы. Электен өткөрүп, улам бир аздан кошуп аралаштырып турабыз. 20 аш кашык унду ушундай кылып элеп азастан салып, бир масса кылып алабыз. Эми бир чай кашык менен лимондун согунан коштум. Эгерде лимондун согу жок болсо, уксуздан жарым чай кашык кошсоңуздар абдан жакшы болот. Эми алдын ала 180 градуста мейшебизди ысытып коебуз дагы. Мына ушундай листибизге салып, астына пергамент төшөйбүз. Эми кашыктын жардамы менен тегиздеп алабыз. Андан кийин мына листти ушундай кылып жерге уруп койсоңуздар көтөрүлүшүнө жакшы жардам берет. Мына биздин пирогубуз бышып чыкты. 25-30 минутада бышып чыкты. Эми үстүнө каалагандай кооздосоңуздар болот. Мен сгущенный молокону үстүнө сүрттүм. Андан кийин жарымына мак сеюп, жарымына кунжут сееп алдым. Эми мына ушундай кескичтин жардамы менен кооз кылып кесип алдым.
Мына достор, биздин таттуу пирогубуз дагы даяр болду. Албетте оңой жана тез даярдалат. Сиздер да жасап көрүүңүздөрдү сунуштайм. Эгерде достор видео жаккан болсо лайк басып өтүңүздөр. Каналга каттала элек болсоңуздар, төмөндөгү кызыл подписация баскычын басып, жанда коңгурону кара кылып күйгүзүп койсоңуздар, кийинки жаңы видеолорум сиздерге түшүп турат. Анда эмесе достор, кийинки видеолорго чейин көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.